Урматтуу төралгычы, сизге баракта өтүнүчүм жок. Мен тарых үчүн элге баракта айтам, протокол үчүн айтам. Эртең тарыхта менин үнүм чыгарат, мен аны билем деп ишенем. Ушунча жашка келдим, жогорку билимди чет жакта окугам, көптөгөн иштерди кылып, бирок Кыргызстанда ушунчалык сөз эркиндиги кордолот деп ойлогон эмесмин. Бийликке ушундай зөөкүр адамдар келип, бийликке каршы сүйлөгөндөрдүн баардыгын камап, аларды камаганда маңдайында отурган тергөөчүлөр, прокурорлор жана судьяларды колдонот деп эч ойлогон эмесмин. Мен ойлогом, 20-жылы бийлик келгенде бир аз болсо да өзгөрүү болот. Жок, лек ошондой болгон жок. Кемпирабад Кыргыздыкы деп келген, жүрөгүмдө Кемпирабадты Кыргыздыкы деп тааныйм. Ошо менен мен жаным берем. Бирок тилекке каршы Кемпирабад Кыргыздыкы Турдакын Усубалиев аны берген эмес. Бийлик жалган айтасыңар, туура эмес айтасыңар, коомду бурмалап, бузуп атасыңар деп айткан сөзүбүздү бурмалашып, бизди эл душманы кылып, камап, Кемпирабадты бүгүн берип тынышты. Болду, эми чыгарыш керек. Тергөөчүлөр, прокурорлор, аял кишилерди эмне кармап отурасыңар? Биз эркектер мейли, кымындай тырмактай болгон кыздар, энеңерге окшогон эжелер отурат. Аларга эмне үчүнөр бар? Жемни Ася Сасыкбаева, Журабаева, Сооронкулова, Суранова, Карасартова, тиги Нарматовалар, бийликти Сады Жапаров менен Ташиевдин бийлигин тартып алчу кыздар бекен. Бүгүн Кыргызстанда мен деген бийликте отурган эркектерден намыс кетти. Бүгүн бийликтен катасын кетирип, мынау жерин туура эмес болуп атат, мынау жерин оңдоп кой деп сунуш айткан, пикир айткан, өзүнүн сөзүн айткан адамдар куугунтукта калды. Мен 2,5 жылдан бери бийликтин болуп көргөнүндө куугунтугундамын. Мен 1 жыл болду түрмөдө отурганыма. 1 жыл, мына 315 күн болуп келбөгөн. Мурун 10 айда бошкондо. Да, мен сизге эч кандай өтүнүчүм жок. Анткени мен билем, даяр протоколуңарды чыгарып туруп, окуп коюлган. 2 айга февраль 20-сына чейин узартып коюлган. Бирок тарых кечирбейт. Мен жана тергөөчүгө айттым, буга чейин да бул тергөөчүлөргө айткам, мен азыр да айтам. Сизге айтам, урматтуу судья. Сизге айтам, тергөөчүгө айтам, прокурорго айтам. Силерге расмий түрдө айтам, тарых үчүн айтам мен. Бийлик түбөлүктүү эмес. Ар бир 5 жыл 10 жылда тарых жазылат. Ошондо Кемпирабадтын кетишине силер жардам бергенсиңер. Силер кол кабыш кылгансыңар. Каршы чыккан адамдарды, Кемпирабад Кыргыздыкы деп чыккандарды камап, алардын оозун басып, аларды жабып, Кемпирабадты каалагандай калчадыңар. Стратегиялык объектиңерди бердиңер деген күнөө силерге койду. Тарых алдында жок дегенде жооп бересиңер. Балдарыңардын алдыңарда, ата-энеңердин алдында жооп бересиңер. Отурган жап-жаш мына кыз менен жигит отурат. Силердин энеңер да бар. 71 жашка чыккан энеңди кармап отурасыңар түрмөдө. Уят деген барбы силерде? Намыс деген барбы жигит? Тергөөчү мен силерге кайрылам. Жапековго кайрылам. Гүлнара Журабаева, Клара Сооронкулова 16-жылы Конституция мыйзамсыз алмашып атат деп каршы чыккан өзүнүн оюн билдирип, соттон айдалган Сооронкулова. Анда эмне күнөө бар? Биз го мейли 2,5 жылдан бери эки доско жакпай мына бүгүн куугунтукта калдык. Башыбызды кесип алсын, жаныбызды алсын. Бирок көкүрөктө жүрүндө чындыкты эч качан сулап ала албайсыңар. Тергөөчүлөр, прокурорлор, соттор. Угумуш этесиңер, мыйзамды сактамыш этесиңер. Каалагандай кылып атпайсыңар. Кана Кыргызстанда мыйзамдуулук деген эч кандай жок. Тергөөчүлүктү жөө келтирип атат. Оор кылмыштар кылган. Кайсы оор кылмыштар кылды? Алып туруп өз пикирибизди айталы. Керек болсо таасир этип митинг акцияларды өтөлү. Депутаттарга таасир этели. Президенттин чечимине таасир болсун деген үчүн кылмыш кылдыңарбы? Кыргызстанда бүгүн, урматтуу судья, конституция жок. Столуңардагы алдыгы тиги жазы кодексин, конституцияны Кыргызстандын гербине желекти чыгарып салсаңар да жарашат. Манчаңызды чечип, алды формаңызды чечип туруп чечимди чыгарсаңар да жарашат. Менин башка айтып турган сөзүм жок. Мен билем бүгүн камайсыңар, билем бүгүн узатасыңар. Бирок бул күндө
Кудай буюрса, кийинки кол таза бийлик келгенде баарыңар бирдей жооп бересиңер. Бул башка кылмыш ишинде эмес, бул октябрь окуясында мени соттогондо эмес. Бул жерди берген үчүн силер жооп бересиңер. Жок дегенде тарых алдында жооп бересиңер. Тарых алдында мына Жапеков, судьялар, прокурорлор ар бирөөңөрдүн атыңар китептерге жазылат. Ар бирөөңөрдүн атыңар тасмаларга жазылат. Биздин үйдү тинтүүгө алып, таң атпай балдары тойготуп, ыйлаткан мына опер балдар баарыңар тарых бетинде калдыңар. Кылмышкер катары жазыласыңар. Ошондон корккон жоксуңар бүгүн. Мен айтар сөзүм жок. Мен бир гана өтүнүшүм бар. Эртерээк убакыт албай чыгыңыздарды кайра келип дайыр протоколуңузду окуп коюңуз. Рахмат. Самас сурап берсек болобу? Тергөө камоо шарттары кандай экен? Түрмөдө шарт болгон. Түрмө 80 жыл болду, 48 жыл салынган, ошондон иштеп атат. Кайсы жалдасыңар? Ким кандай дебесин? Кайсы жалда? Биринчиден ден соолугум кетет, экинчиден убакыт кетет. Кызматкерлерди, әріп отырган адамдардын бизге болгон мамилеси абдан жакшы. Өзүңүздүн ден соолугуңуз жакшыбы? Меники жакшы. Биз түрмө менен ден соолук эч кандай булар сындырылбайт. Сындырып булар менен сындырып жүзөбүз. Bir nesi var, beni abdan ökündürüp da, abdan ökündürüp. Meyil bizde kamasın, biz bir tak kamakta oturarız. Bir o kamak, karşı söylüyoruz bağırdığın, oğuzun cada kalsa parlamentte 90 gibi toğlukta çağatın kepiriyoruz, ökünüştü. Bugün bilinmeyi. Бирок 5-10 жылдан кийин Кемпироваттын тегине барып, башын кармап кыргыз өкүнөт. 20-40 жылы жүрөгүн кармап кыргыз ооруйт. 60-жылдары кыргыз ошондо жерге кирип, жер таппайт. Себеби биз стратегиялык жер менен сууну бердик. Это же открытое заседание сейчас идет, не закрытое. Азыр сот болбой, сот жок. Вы откройте дверь, вы что делаете, ребята? Да, ич ташпай. Сот жок. Вот здесь вот дверь здесь. Чач. В коробку. Где